Бул оору албетте актуалдуу. Экиге бөлүнөт. Биринчиси тубаса фимоз болот, экинчиси бул убакыттан кийин, бир топ жаштан кийин пайда болгон учурда болот да. Эгерде тубаса болсо, бунун коркунучу жок, бирок тез арада обрезание деп коет, отургузуш керек жакшы мурткайды. Анткени инфекциянын зара чыкчу каналдарга келүүсүнө бирден бир себеби болот. А эгерде чоң уже калыптанган жаштарда же улуу адамдарда бул оору пайда болсо, анда албетте тез арада хирургиялык жол менен дарылаш керек. Бул өзү эмне деген оору? Бул оору чел каптын, половой органдын, жыныстык органдын чел кабынын ичкериши. Бул тубаса болушу мүмкүн, анда оорутпайт. А эгерде чоңдордо болушу мүмкүн, анда бул оору менен чогуу болот. Ошол себептен кандай десем, хирургиялык жол менен лечение кылынат, жана дары-дармек жол менен да лечение болот.